Саламатсыздар, урматтуу каналдын көрүүчүлөрүм. Сиздерди каналдан көргөнгө абдан кубанычтамын. Видеолор күндө чыкпай аткан себеби жумуш көп болду. Видеону даярдаш, чыгарыш бир топ эле жумуш. Ошон үчүн баягы жумушта башка иштер негизи көп болгондуктан видеого көп убакыт болгон жок. Эң биринчиси, экинчиси албетте бул видеодон мындай киреше түшпөйт да, көп түшпөйт. Эчтеке деле түшпөйт. Мына реклама кээде болуп калса болгондур. Башка баягы албетте бул видео баягы үстөлдөгү нанды жасабайт да бул видео канал. Ошон үчүн азыркы кезде башка иштерди жасаш керек, башка иштерге көңүл буруш керек. Ошондуктан каналга кичине убакыт бошо калса эле чыгып атабыз да, туугандар. Албетте негизи ошо бүгүн Кыргыз Республикасында мындай коопсуздук боюнча сөздөр көп сүйлөнө баштады. Андан сырткары дагы ошо көп комментарийлер келди мага. Ошо негизи Кыргызстанга бул коркунуч, террористтик коркунуч тарайт экен, коопсуздукка маселе туулат экен, кандай дейсиңер деп азыр ушу жакынкы чыгышта болуп аткан согуштардын аркасы менен деп. Негизи ушул боюнча маалыматтарды изилдеп карап байкадым. Эми биз баягы саясаттануучу болгондугумдан Кыргыз Республикасынын эли башка элдерден бир аз өзгөчөлөнөт да. Мисалы үчүн биздин Кыргызстанда арабтардыкындай эгерде мындай кандайдыр бир террордук топту уюштуруп, анан күндө террор кылып, элди кыбыратып, аз-аздан баягы күндөн күнгө созуп согушту ушунтай берсе болбойт да. Эгерде Кыргызстанда ошондой кандайдыр террордук топту уюштурсаң, аны Кыргызстанда тууган тушкандар баары бирин билет, баары бири боюнча ушактарды жыйнашат. Албетте узун кулак аябай катуу иштейт Кыргызстанда. Тез эле чогуу үчүн адамдар келип эле бирдемке даярдаса, элдин көбүнө маалым болуп кетет тез аранын ичинде да. Атайын күч органдарга да жетет ал нерсе. Күч органдарга жеткенде кыргыз элинин негиси мүнөзү ушундай. Биз деген баягы арабтар эгерде баягы көп мындай ойлоно берсе, көп сүйлөнө берсе, көп күн бири-бирине дайындалып, согушту дайындап, бири-бирине жаман сөздөрдү айтып, ушинтип кандайдыр бир чабуулдан качса узак убакыт, анан бир чабуул чапкандан кийин анан дагы эмки чабуулга чейин 6-7 жыл өтүп кетсе, кыргыз эли миңдеген жылдан бери чабуулдарга көнүп калып, эгерде кандай коркунуч турса, ошол коркунучту, ошол суроолорду бүгүн бүтүргөндү шашат. Ошон үчүн эгерде ушундай баягы кандайдыр бир топтор келип, кандайдыр бир ошо даярдаса ушундай туруксуздукту, бул нерсе тез күч органдарынын операциясына айланып кетет дагы. Бул суроо кыска мүнөттүн ичинде чечилип калат да. Тууган тушкандар, байланышкан адамдардын баары табылат, тез эле табылып туруп, аларга чара көрүлөт. Кыргыз Республикасынын ошо мүнөзү, элинин мүнөзү ошол да. Ошон үчүн ушундай элдин ичинде узак убакытка террордук ячейка уюштуруп, уктап аткан ячейка уюштуруп, анын баягы иш аракетин кандайдыр бир узак убакытка алып баруу мүмкүн эмес да. Ушуну баягы атайын кызматтар билет. Башка өлкөлөрдүкү ошон үчүн Кыргызстанга тийиш аябай кыйын болот да аларга. Мисалы үчүн ошо биздин тегеректеги кошуналарыбыз менен биз кандайдыр бир атайын кызматтар кызматташат. Бүт маалымат ушинтип тез алмаша берет да. Албетте Афганистанда дагы маселе бүт элек, маселе баягы Пянш маселеси бүт элек. Пуштундар менен таджиктер Азара эли кагылышууда. Ошол нерселер кандай убактылуу тынчтыкка келсе дагы баары ал чыңалуу сакталууда. Түркмөнстанда да кандайдыр бир либерализация болуп кетиши керек. Ансыз кичине баягы эли негизи жакшы эле жашайт да, бирок баягы саясат менен аралашып кеткендер аябай начар ушул чыңалууга алып келинген. Албетте бул нерсе да кандайдыр бир булак болушу мүмкүн, туруксуздуктун булагы болушу мүмкүн. Бирок кандайдыр бир иш аракеттер да бар да. Ким кызыктар болот? Кытайга, мисалы үчүн Кыргызстанга же Борбор Азияга стабилдүүлүктү бузуу иштерди алып келүүгө кызыкчылык эч кандай жок да. Кытайдын боорунда Шинжан турат. Шинжанда эгерде ушул сырткы толкуулар болуп кетсе, Кытайдын өзүнө аябай жаман болот. Кытайдын коопсуздугу урайт да. Ошон үчүн Кытайдын атайын кызматтары ушул Борбор Азияда ар кайсы жолдор менен, акча менен болобу, башка болобу, ушул баягы туруксуздукту жаратпаганга аракети чоң аябай. Русияга кичине кез-кезден баягы ОДКБ мүчөлөрүн бири-бирине уруштуруп коюп, кичинекей мындай кандайдыр бир баягы 2010-жылдагыдай, 1991 жылдагыдай кандайдыр бир мындай отту жандырып коюп, анан отту өчүрүп, өзүлөрү жандырып, анан келгиле өчүрүп берели деп өчүрүп коюп, анан бизге кандай бизсиз силер тынчтык силерде болбойт, биз менен болгула, ошондо тынч болосуңар деп коюп, бизди көндүрүп алган да. Анан албетте аларга, мисалы үчүн Борбор Азия
Азия бул деген эгерде Орусияны кандайдыр бир мындай чоң жандык катары эстетсеңер, ошол жандыктын курсагында Борбор Азия да. Эгерде ушул жерде туран түзүлсө же болбосо кандайдыр бир стабилдүүлүк бузулса, чоң коркунуч түзөт да бул деген Орусия. Ошон үчүн Орусияда кызыктар эмес буга. Ким кызыктар болушу мүмкүн. Мисалы үчүн эгерде Орусияда бүгүнкү күнү Казакстан кызматташтыктан баш тартса Орусия менен, же Кыргызстан же болбосо Түркмөнстан Орусия менен кызматташтыкты токтотуп ага каршы чыксак, биздин өлкөлөр чек аралар жаап салса, сооданы жүргүзбөй калса, эл аралык санкциялар толук колдоп баштаса, мына ошондо реалдуу коркунучтуу болот да. Ошондо атайын кызматтар кээ бир өлкөлөрдүкү бул жерден баягы узак убакытта каржылануучу топторго акча бере баштайт. Сириядан көчүп келген качкычдарды баягы мурунку режимдердин өкүлчүлүктөрү качып келген, аларга акча бере баштайт. Силердин коопсуздугуң үчүн, үй бүлөң коопсуздугу үчүн мындай иштер жасады. Ошондо бизде ушул нерселер башталат да. Бирок ага чейин бул нерсе болбойт деп ойлойм. Анткени биздин мамлекеттер, биздин президенттерибиз Борбор Азияда кызматташат жана ушул импорт экспорттук операцияларды токтотууга өзүбүздө дагы кызыкчылык жок. Бир четинен санкцияларды толук колдоого биз эч кандай географиялык дагы мүмкүнчүлүгүбүз жок. Анткени мисалы үчүн ушул биздин өлкөлөрүбүз, биз ансыз өзүбүз жашабай калабыз да. Анткени көп товарларды кайра ошол тараптан алабыз, көп товарларды ошол тарапка сатабыз. Ошон үчүн бул да суроо мындай коопсуздуктун мындай бекемделишине өбөлгөө болуп жатат да. Дагы бир кайсы тарап, мисалы үчүн ошо батыш өлкөлөр эгерде уюштурам десе, эгерде Орусия менен түзмө түз тирешүүгө кирсе, алар уюштура алат да. Баягы ошондой баягы кайра эле Иран тарапка акча берип, Иран тегерегиндеги ошол Пакистан, Белуджи, Пуштун жана башка элдерге акчасын берип, алардын кандайдыр бир узак убакытта чоң акча менен каржыласа, аз-аздан келип баягы Баткен 90 жылдаргы Баткен окуяларындагыдай кылып ушундай нерсе уюштурса болот. Албетте бул нерсе бизге баягы убактылуу кандайдыр бир террордук мындай аракеттер болот. Аны биз токтотуп турабыз, алар кайра жанданат, кайра токтотуп турабыз. Баягы Шинжаңдан уйгурлар тоону арлаганда аракеттей болушу ыктымал. Жакында эле ошол нерсе болгондо, ошол уйгурларды биздикилер кармашып токтотушкан да толугу менен. Ошондой нерселер болуп кетиши ыктымал. Ушул нерселер эгерде баягы атайын каржыланса, баары бир ийгилигине жетпейт да. Бирок аны ушул стабилдүүлүктү бузуш үчүн эң негизги курал бул маалыматтык каражаттар да. Мисалы үчүн ошо бүт дүйнөлүк маалыматтык каражаттар, ММКлар эгер жазса, Кыргызстанда стабилдүүлүк жок, жаман азыр террордук ушундай тигиндей мындай деп эле кечке эле ушуну жазар, бир эле теракт жаса туруп ошону эле дүйнө жүзүнө аябай жайылып салса, биздин элибизде да коркунуч сезим пайда болот, паника пайда болот. Анан ушунун аркылуу анан баягы өзүнүн саясий максаттарына жете беришет да. Ким болот? Ичинде, өлкө ичинде оппозициянын кандайдыр бир деструктивдүү бутактары ушул нерсени жасашы ыктымал. Сырттан болсо ошо баягы геополитикалык, геостратегиялык атаандаштар да, ошо душмандар бири-бирине ушул нерсени жасашы ыктымал, бизди курал катары колдонуп. Негизи мындай болсо, ачык айкын баягы Сириядагыдай же Ливиядагыдай ачкачылык бир четинен чоң өлкөлөрдүн кызыкчылыктарын кагылышы, бир четинен элдин өзүнүн баягы аябай баягы аргандайлыгы, үчүнчүдөн элдин өзүнүн акылсыздыгы, мындай сабатсыздыгы аябай радикалдаштырганга жеңил болот да ушул нерселер. Ошондой сабаты аз элди радикалдаштырса болот да, ошондой нерсеге алып келсе болот. Ошон үчүн азыр бизге чын эле мындай эпизодикалык коркунучтуу качкындар түзүшү ыктымал. Сириядан ошо мурунку режимдин качкындары келиши ыктымал. Ошол эле баягы башка ошо жакынкы чыгыштагы тутанып аткан өлкөлөрдүн, Ирандын качкындары мисалы үчүн, эгерде Иран менен Израиль ортосунда согуш болуп кетсе, ошол жерден агып келип кичинекей качкындар топтору өлкөбүзгө кирип отурукташып, бияктан үй алып, баш паник сурап, анан эртеси күнү кайра бирдемке кылуу иши ыктымал. Ошол гана стабилдүүлүктүн бузушу мүмкүн да, ошол коркунуч бар. Бирок ал коркунуч эгерде массалык маалымат каражаттар атайын ага
буст бербесе, мындай кандайдыр бир чоңойт болсо биздин көзүбүздө, ал коркунучтар кичинекей деп эсептелинет да. Стратегиялык мындай көз караштан кичинекей жана мындай коркунучу анын баягы деңгээли аз деп эсептелинет. Эң негизи элдин өзүнүн токтоолугу керек да, элдин өзүнүн баягы акылдуулугу керек. Эгерде ушундай нерселер болуп кетсе, тиешелүү органдар тез реакция кылып токтотот, башка өлкөлөрдүн атайын кызматтары менен координация кылып токтотот, ушу менен бүтөт да. Бир гана нерсе бул деген, эгерде кайсы бир кошунабыз регулярдуу согушту ачып ийбесе, башка ушундай нерселер бизге бүгүнкү күнү кооптуу эмес да. Ушундай эсептесе болот. Ушу саясаттануучу катары менин пикирим ушундай болуп атат да. Кандай деп ойлойсуздар, бул пикир силерге мындай кандай көрүнөт? Мени бир гана нерсе коопсуздандырат, бул баягы биздин өлкөдө билим, сабат тараш керек да, аябай сабатта барыш керек. Анткени маалымат боюнча бизде ушул 2700дөй мектеп бар, 2800гө баратат. Мамлекет дагы 100дөн 200дөн ашык жаңы мектептерди сала башташкан, 2-3 жылдын ичинде көп салган да. Бирок мечиттердин саны мисалы үчүн 3000ден ашык да. Мечиттерде баягы көп учурунда ошо светтик сабакты бербей жатышат да мечиттерде. Эгерде балдарды окутса, баягы толук баягы кошумча ошо акыл оюн ача турган, баягы дин менен кошо акыл оюн ача турган маалыматты берип турса мечиттерден, бул чоң жардам болмок биздин өлкөбүздүн коопсуздугуна. Же болбосо баягы эгерде мектептердин саны мечиттердин санындай болсо, бирдей эле, мисалы үчүн 3000 мечит барбы, 3000 болсун, 4000 болсун, 5000 болсун, мектептердин саны 7000 болсун, 5000 болсун. Мектептерде ошо программалар бүт жанагы жаш балдар алынып, аларды мамлекеттүүлүктү, баягы тынчтыкты сактоо, мамлекеттүүлүктү сактоо, улут болуу, ошо улуттун эрежелерин сактоо, мыйзамды билүү, жатка билүү, мыйзамдарды кармануу, ошо коопсуздукту кармануу, өз баягы өлкөңдү өркүндөтүү үчүн кандай иштер жасаш керек, бизнес жасаганды үйрөтүү, ушундай сабактар берилсе, биздин коопсуздугубуз дагы өсөт эле да. Дагы кошумча атайын кызматтарга баягы жабдыктар керек. Атайын ошо бизде жабдыктар бар, бизде бир отоло мындай кандайдыр бир нерселер бар. Ал боюнча мен толук айта алып бере албайм, бирок аны мен жетишсиз деп эсептейм. Дагы кошумча ушул интернеттен аңдыучу, интернеттен коопсуздукту кароочу дагы жабдыктар керек биздин мамлекетке. Ал боюнча адистер керек. Эгерде ошону өрчүтсөк, кибер баягы коопсуздукту күчөтсөк, анда коопсуздук дагы өсөт да. Ушул нерселер болуш керек. Албетте баягы элди байытыш керек да. Элди байытыш үчүн ар бир үй-бүлөдө бизнесменди үйрөтүш керек. Бизнесменди үйрөтсөк, элдер бизде жалпы калкыбыз ишкерчиликке берилсе, ишкерчилик жасаса, анда ошондо баягы ишкерчиликти жасаган адам эч качан согушка кызыкпайт да. Согушка кызыккан адамдар армияга барыш керек да, расмий түрдө. Ал эми ишкерчиликке кызыккан адамдар террорчулук топторго кирип кетүү же кандай ушундай нерселерге кызыкпайт. Ошон ал ишкерчиликти өнүктүрүүгө кызыгат да. Ошон үчүн ушундай программаларды көбөйтүш керек, жайылтыш керек. Акысызбы, акылуу элдин баарына жайылтып, ар бир жаш бала өсүп келаткан, өсүп баратканда 2-3 жаштан баштап ошо үйрөтүш керек да. Мыйзам, логика, ушул баягы бизнесчи жасоодо ушул боюнча үйрөтүш керек, тез үйрөтүш керек. Математика жана башка ушундай финансылык, каржылык ой жүгүртүү, баюу нерсе болуш керек. Ошондо анда өлкөбүздө толук коопсуздук мүмкүнчүлүктөр пайда болот. Ушундай нерселер бизди коркутпай калат да. Албетте Европа биримдигин карасак, каяка мигранттар көчүп келип, баягы жакында эле дагы бир теракт болду Францияда, Германияда. Ушундай нерселер болуп кетиши ыктымал. Ошон үчүн бизде ушул конокторго да аябай катуу көзөмөл салышыбыз керек. Конокторду да коноктой сыйлап, бирок баягы өз үйүбүздө ээ бойдон калып, ушундай нерселер жасаш керек да. Көзөмөлдү күчөтүш керек. Ошондо коопсуздук болот бизде. Пикирим ушундай. Ошон үчүн ошону ойлоп дагы мен ушул бизнес пландоо курсун иштеп чыккам. Аны баягы эгерде акысыз берсең баалабайт экен, эч качан окубайт экен. Акылуу кылсаң баалайт экен, окуйт экен. Ошон үчүн анын акысы бар. Ошол QR менен кирип ошо курстан өтсөңүздөр болот. Курстан өтүп туруп баягы бизнес пландоону үйрөнүп каласыздар. Анан мүмкүнчүлүк болсо кийин дагы ошо бизнес пландоону башкаларга да үйрөтөсүздөр да. Ушундай ниет менен жасагам курсту. Комментарийлерге жазгыла, пикириңер кандай, эмки роликтерден көрүшөлү. Кичине убакыт болгондо эле жаза берем да ролик. Тактикалык федерациясына мүчөлүккө киргиле, страйкбол ойногула, ден соолукка жакшы.